Kırgızstan çınığı eldik partiya. Айыл шаруасына бұз бағыла, ыдырат бағыла, тарқат бағыла деп қақшағаныңызға қарабастан бүт барып қалқала отырып алдым ол жерде шымын бұлға алғандай ол отырасыңар. Қайда біріктіріп Орып қалған министрлер үшін. Президенттің алдына майда шешіп барып, жүгіріп барып, иіле қалып, салам беріп, қасқараққа ішкер ататауыз деген. Бұл күндерде өтеді. Анан ел емнен ермені ескереді, келешек көрсетеді. Ар бирибиз өзүбүздүн бактыбызды өзүбүз таап алабыз. Бирок баарыбыз биригип келип, мамлекеттин тагдыры кандай болот? Биз ушуну ойлонушубуз керек. Биз мигрант эмеспиз. Ким биз деген суроо болот эле. Биз журт багар, эл багар. Биз мамлекетти багып аткан инсандарбыз. Жердің астында, маңдайымызға бүткөн, жердің үстүндө, ырысыбызга бүткөн, жараткандан берген кен байлыктын тагдырын жападан жалгыз эл гана чечет, башка эч ким чече албайт. Концерт менен 1 саат көңүл ачат. Курсагың тойгосо 2 саатта тойгозот. А бизге түбөлүк келечек керек. Бизге өзүбүздүн болбосо балдардын келечеги керек. Урматтуу коллегалар, кыргыз бийлигине элдин ишенимин кайтармайынча программаны алтын тамга менен жасасаңардар эч нерсе эч качан ишке ашпайт. Ушул мезгилге чейин биздин ата-бабаларыбыз алтын жок жашап келдиби? Жашап келди. Мындан кийин да жашай алабызбы? 1000 жол айтып жашай алабыз. Тойгулачы ушул жерди талкалаганды, жолдосун жайыттарыбызды, көзүбүздүн жашындай болгон туп-тунук сууларыбызды ошолорго цианидтерди агызып, соляркаларды агызып, көргөн күнүбүз курусуп кыздар. Жалкоолор менен келесоолор гана көрбөй атат, шайлоолордо эмне болуп атканын. Элдин баары көрүп турат. Алдын ала насият таратылгандар бар. Алдын ала бир талапкердин пайдасына акча жыйналып аткандар бар. Muğalimlerden emne iş kılıp atkanın görüp atağız. Studentlerden pasportları jыйналып атканын görüp atağız. Bayagı koyçumanın tayağı. Çetteki bizdin jarandarыбыз, aytыкча Россияда жүргөн jaranдарыбызга эмне үчүн ошолорго шайлоо укугун бербейбиз? 1 миллионго жакын жигиттерибиз жүрөт, кыздарыбыз жүрөт. Эмне үчүн шайлоо кодексинде алардын конституциялык укуктары тебеленип калган? Эмне максат менен? А bizde 700 000 kişi var деген rasmi каттоодон өткөн. Россияда кыргыздардын 18 000 кишиге рухсат берилди. 18 000'in дагы тепкилеп отуруп, киргизгенин киргизип, киргизбегендердин кабыргаларын сындырып, кууп чыктык. Ошондо мамлекет болобуз биз. Анан ошондо мен ишеним пайда болду. Ишеним жаралабы. Улутундун агууда акыл эси, бакыт издеп Россия жергесинен 100 миңдеген, а балким миллиондур вактынча алыстап мекенинен бал өстүрүп курам деп келечегин кайтаталар жерине кызың уулуң, таалайга да акылга толот койнуң. Өз өлкөңө керектигиң эсиңде болсун. Бүтүн Кыргызстан чыныгы элдик партия.